депутаттар тарабынан билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын жаңы мыйзам долбоору демилгеленген. Бүгүнкү күндө коомдук талкуудан өтүп, тармактуу комитеттин кароосуна киргени турат. Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Чойбековдун демилгеси менен 9 декабрда билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын алкагында орто кесиптик билим берүүнүн айрым маселелерин талкуулоо үчүн атайын тегерек стол өткөрүлдү. Бүгүн сиздер менен бирге демилгеленип жаткан билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын алкагында орто кесиптик билим берүүнүн айрым маселелерин талкуу үчүн ушул иш-чараны уюштуруп жатабыз. Ага Жогорку Кеңештин депутаттары, Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин өкүлдөрү, жогорку окуу жайларынын жана колледждердин жетекчилери, эксперттер жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты. Мугалимдерден бирдеме сураш үчүн дегенде бериш керек да айлыгын. Жанагындай сөз болбош үчүн, дегендемде болбош үчүн татынакы айлыгын көбөйтүш керек. Мисалы, стим фонд деген бар эле биздечи. Айлыкты ошо стим фонд менен кичине көбөйтчү да мугалимдердики. Азыр алда жок. Тем более азыр мораторий болуп калды деги эмеге, контрактта мораторий болуп калды. Мурун мисалы 38 миңден алса, контракт болсо, ошонун 1000 сомун мисалы стим фонд деп мугалимдерге кетишкен да. Ошондон жакшынак айлык келип калчу. Азыр контракт көбөйбөй калды да. Жыл сайын токтоду. Эми стим фонд да жок да. Ушул жагын эми ойлонуп көрөлү. Азыр бул мыйзам долбоору, Жогорку Кеңеш демилгелеген мыйзам долбоору да. Ушул жака сунуштарыңыздарды бериңиздер, биз деле сунуштарыңызды карап көрөлү. Талкуунун жүрүшүндө катышуучулар билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында орто кесиптик билим берүү мекемелерин жана анда эмгектенген окутуучулардын макамын так аныктап берүү өтүнүшүн билдиришти. Андан тышкары бул тармактагы билим берүүнүн сапатын жогорулатуу, окутуучуларга илимий наамдарды ыйгаруу сыяктуу бир катар маселелер талкууланды. Укуктануу боюнча адистерди даярдаган учурда, финансисттерди даярдаган учурда, жанагы соцпедагогторду даярдаган учурда мамлекеттик өнөр жайлар менен келишим биз түзө албайбыз. Мисалы үчүн общественное питание бул проблема эмес. Ресторан, кафелерде өзүбүздүн бүтүрүүчүлөр менен эле түздөн түз келишим түзүп алып, ошолор менен иштеп кетебиз да. Укуктанууда бизде көбүнчө мындай көйгөйлөрдү жаратат. Профтехтер бул толугу менен кесипке байланган нерсе болгону менен, мына азыр 100 миңге жакын бала окуп атат деді билим берүү министринин өкүлү. Биз ошондон кийин түз эле жумуш тапканга мүмкүнчүлүк болуш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, мамлекет кайсы училищелерди жакшы иштете алса иштетсин. Бирок бир көрсөтүш болуш керек. Ошону бүткөн балдар 70-80% ошо кесип боюнча жумуш табыш керек. Эгер жумуш таба албаса, анда бул демек иштете албайт аны иштеткен киши. Өз кезегинде эл өкүлү айтылган маселелер боюнча тыгыз иш алып барып, тийиштүү сунуштарды даярдап, мыйзамга киргизүүгө болгон аракетти жумшаарын айтты. Күчтүү мамлекет курабыз десек, анда биздин күчтүү ушул билим берүү системасын жакшылап бекемдеш керекпиз да. Бизде эки жол бар. Бирөөсү системаны жакшылап бекемдеп, макамын бекитип туруп берейли. Экинчиси болсо анда өз алдынча кой берейли. Мынакей 93 миңге жакын студентиңиздер бар экен, 12% бюджетине экен, калган пайызын бар контракт болуп атат. Эгерде карап чыгайлы, анда өзүн каржыласын анда булар. Шуга тийишпейли, анда кой берейли буларды дагы. Туурабы? Андан жанагы сиздер айтып атасыздар, азыр контрактка неме койду деп. Мораторий кой. Ошол маселени да карап чыгайлы анда. Биз эң негизгиси ушу татыктуу билим бериш керекпиз да. Ошон үчүн ушундай аянтчаларды биз уюштуруп бергенге даярбыз. Элдин үнү менен ушул мамлекет өнүгүү өсүшүнө биз дагы ошо салымыбызды кошуп калайлы.